Лейла Паязова 14 жылдан бери караван соода борборунда иштейт. Ал ишин баштоо үчүн банктан көп суммадагы каражатты насыяга алып, өзү турган бутикти баштан аяк жасап чыккан. Учурда мамлекетке ижара үчүн ай сайын 58 000 сомдон төлөйт. Бул патент социалдык фонддон тышкаркы каражат. Эми анын соода оруну электрондук аукционго коюлганы жаткандыктан, ал аркылуу башка бирөө ижарага алып, даяр орунду ээлеп алышы мүмкүн деп чочулайт. Патентим мына, ар бир айда патентим коюлуп турат. Патенттен сырткары 58 000 каждый ай төлөп атам. Мына соцфонддон турат, ар биринин чеги бар. Чектери турат колубузда. Бирок бизге эми договор бербейт. Договор бергенде аренда каяка кетип атат. Как положено, каждый месяц бизге чек келет. Күнү бүтөлекте төлөгүлө дейт, биз чулукка барып Аманбанкка төлөп турабыз ар бир ай. Кандай аукционго койгон түшүндүрүп бербей атат да, если мен аренданы төлөбөй койсом, же патент албай койсом, же соцфонд албай койсом, мен бутигими аукционго койсо, мен нааразы болбойт болчумун. Азыр как положено төлөп атсам, анан аукционго коюп алып алса, бир башка бирөөнүн байдын же түзүн буну кедей кембагалга келип ала албайт. Азыр аукционго койгондо только кызыкчылык чоңураак жердики бар адамдар алганга кызыкчылыгы бар. Аталган соода борбордо жалпысынан 1000ден ашык адам иштесе, анын 217си соода орундарын ижарага алып ишкерлик кылышат. Мында эмгектенгендер өлкөнүн бюджетине жыл сайын 74 миллион сом пайда алып келишет. Ал эми салык жана башка төлөмдөр 7 миллион сомдон ашат. Мурда соодагерлер келишим менен иштешсе, соода борбору мамлекетке өткөндөн бери келишим түзүлгөн эмес. Бирок ижара акысы ишкерлер тарабынан убагында төлөнөт. Маалымат жыйын уюштургандар мамлекет соодагерлер менен белгилүү бир убакытка чейин келишим түзүп, алардын эртеңки күнгө болгон кепилдигин ырастап берүүсүн талап кылышат. В очередной раз хотели бы обратиться к президенту Кыргызской республики, к уважаемому. Караванда иштегендердин 95% аялдар. Алар ошол жерден тапкан каражаттар менен балдарын багып келишет. Ошондуктан президентке кайрылат элек, кырдаалды туура баалап, туура чечим чыгарып беришсе. Себеби электрондук аукционго чыкса, биздин буга чейинки эмгегибиз текке кетет. Орундарды башка акчалуулар ээлеп алса, биз жумушсуз калабыз. Андыктан бийлик менен диалог түзүп, ишти оң жагына чечсек жакшы болмок. 18 августа 2017 года Кыргызстан башынан кечирген эки коогалаңда тең мына ушул соода борборуна талап тоноочулук болуп, анда иштеген ишкерлер эң аз 20 000 долларга чыгымга учурашканын айтат. Алар кайрадан насыя алып, карызга белчесинен батып, бизнесин калыбына келтиришкен. Соодагерлер орундардын электрондук аукционго коюлушу анда иштеп жаткан жарандарга карата калыстыктын жоктугун айтышат. Сохранять рабочие места, мне кажется, это основное. Биз өзүбүздүн жарандык милдетибизди бардык төлөмдөрдү убагында аткарабыз. Бюджетке түздөн-түз пайда келебиз. Биз азыр түшүнбөй жатабыз. Эмне себептен биз мурдагыдай эле иштей берсек болбосун. Бир жылдан бери бардык жакка кайрылып келе жатабыз. Биз бул иштин тынч чечилишин каалайбыз. Болгону өкмөт биздин үнүбүздү угуп, абалыбызды карап, туура чечим чыгарып берсин. Эгер орундар башкаларга берилип кетсе, анда калыссыздык болуп калат. На то, что пойдут навстречу, на то, что сделают какие-то для нас особые условия, потому что все свои гражданские права, все выплаты мы осуществляем вовремя. Ал эми мамлекеттик мүлк фондусуна эмне себептен орундар аукционго коюлуп жаткандыгын сураганыбызда, бул маселе азырынча каралып жаткандыгын жана аукционго коюу боюнча өкмөттүн чечими чыга электигин билдиришти. Фонд тарабынан сунуш киргизилген өкмөткөчү. Эми өзүңүздөр билесиздер, өкмөт бул коллегиальный орган. Сунуш киргизгенде бул каралган. Былтырчы караванды ушу электрондук аукциондон алып салыш керекпи же калтырыш керекпи деген сунуш кирип, көпчүлүк министрликтер колдобогондуктан бул өтпөй калган, бул сунушчу. Мына жакында Минэконом тарабынан дагы мындай сунуш киргизилди, бүгүнкү күндө кароодо. Анан эми баягы өкмөттөн кандай чечим чыкса, эгерде балким чечим чыгып калышы мүмкүн, электрондук аукциондо алып салыш керек депчи. Анда алып салып эле мурункудай келишим түзүп иштей берет. Эгерде мыйзамдын алдында баары бир булар калыш керек десе, анда электрондук аукционду өтүш керек. Акыркы жылдары өлкөдөгү орто жана чакан бизнести колдоо керектигин өкмөт башчысы жана президент айтып келет. Бирок өз ишин аткарып, аны менен бирге мамлекетке пайда алып келип жаткандарды колдоо эмес, мамлекет тарабынан ыңгайсыздыктардын жаралып жаткандыгын ишкерлер өкүнүү менен билдиришет. Мунара Кадырдин кызы, Азат Султаналиев, СТВ.